Эмне үчүн мындай медленно жасап атат? Аны колунан келбеген, билбеген, же жасай албаган эмелерге подрядчиктер эмне үчүн берилет бул жерлерчи? Я сөз келди, мен бирөө жарым камашым керек. 31 августта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Сузактагы бир катар объекттерди кыдырды. Ал Комсомол Барпыт Түркабат жолун жана темир бетон көпүрөнүн курулушунан кабар алды. Жеринде жумушчулар жок болуп чыгып, курулуш эмне себептен кечеңдеп жатканын тактады. Көпүрөнүн узундугу 19 метр, туурасы 12 метрди түзүп, курулушу 75%га аяктап калганы маалым болду. Жолду жана көпүрөнү тездетип, сапаттуу бүткөрүүнү эскертип, тиешелүү тараптарга тапшырма берди. Камчыбек Ташиев нарындагы Шералиев жана Лелин көчөлөрүнүн сапатсыз оңдолгонуна токтолуп, жеринде УКМКнын нарындагы башкы башкармалыгынын башчысына, тийиштүү жетекчилерге жана подрядчыларга тезинен чара көрүүнү тапшырды. Значит, иш жок экен да бул жактачы. Иштеп атса иш жок. Адам жок. Эмне кана бүгүн кана иштеген? Дем алыш. Каяктагы дем алыш, каяктагы дем алыш? Мен дем алып жүрөм. Кайдагы дем алыш? Иштеш керек да. Эртең күз келип атпайбы? Кайдагы дем алыш? Сапаты кандай болот? Сапаты надзор бар. Текшерип атасыңарбы? Эмне үчүн нарындагы жолдо Шералиев көчөсү чатак болот? Кайта эмеге чыгарып болот го видео. Бул жерден эмне кылыш керек? Эми азыр акчасын да алып алган анча. Анан кетиргенге ал акчаны асойдечке эстетип коет. Жок, эмне кылышыбыз керек? Азыр эми өзүбүз инфраструктура күчү менен аракет кылып атабыз. Ал иштебей койду. Иштеп аткандан эми баягы иштей албай атат да. Солтабаев деген биринчи орун басары. Мен ага дагы айткам Солтабаевга. Эгерде убагында бүтпөй турган болсо камаласын деген. 15 август болду. Сурок коюлган. Бүгүн 31 август. Турабы? Тез арада чара көргүлө. Эртең эмес, бүгүн чара көргүлө. Бүгүн чара көргүлө. Азыр Бета групптун жетекчисин таап келип, сразу под стражу возьмите. УКМК башчысы андан кийин Барпы Сафаровка айланма жолунун курулушу менен таанышты. Жолдун узундугу 25 чакырымды түзүп, мамлекеттик казынанын эсебинен курулуп жатат. Бул жол түндүк-түштүк альтернативдик жолунун акыркы тилкеси болуп саналат. Качан бүтөсүң? Сурап исполнение. Эмдиги жылкыга деп атат, азыр ачып калчу. Эмдиги жылкыга качан? Эмдиги жылкы Күзгө барып. Мына башкачы жака барып көрөйүн. Сузак районунун Барпы айыл аймагында футбол академиясы курулуп жатат. Камчыбек Ташиев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Академияда 4000ге жакын көрүүчүгө ылайыкталган стандарттык стадион, окуучулардын машыгуулары үчүн кичи футбол аянтчалары, жатаканасы, сейил багы жана ата-энелер үчүн атайын жай курулат. Ал эми бул жерде болсо биз эмне кылып атабыз? Бул жердин функциясы башка болуп атат да. Себеби мына айыл жеринде айылдык таланттарды өстүрүшүбүз негизги максат да. Айыл жеринде жериндеги биздин таланттарыбыз андай чоң акчаны төлөй албайт. Андай чоң акча менен бир жерге барып окуй албайт, же болбосо мындай футболдук секцияларга катыша албайт. Ошондуктан бул жерде биз футболдук академияны ушундай куруп атабыз. Ошо айыл жеринде өскөн Кыргызстаныбыздын бардык территориясында ушул жөнөкөй үй бүлөлөрдөн чыккан, акчандай төлөй албаган таланттуу балдарды топтойлу деген максатыбыз бар. Ошондон бул жерде мындай өтө чоң футболдук академия жаш балдар үчүн, айылдын жаш балдары үчүн футболдук академия курулуп атат да. Андан соң УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборуна барды. Мекеменин жааматын эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, жергиликтүү ишкер тарабынан борборду колдоо иретинде берилген тез жардам унаасын тапшырды. Атайын кызматтын башчысы дарыгерлердин муктаждыктарын сурап, тиешелүү тапшырмалар берилди. Кылаткан эмгегиңизди бала ушу шорподо тузубуз болсун деп кичине болсо бир кочу туз тастап коюлдук. Ушу белекти тапшырып койгой. Рахмат, келиңиз, алыңыздар. Мен силерден ушундай катуу суранамын. Ушу келгендерден, больницага жаткандардан, оорулардын тууган уругунан тыйын албаңыздарчы, пожалуйста. Элеби, просьба. Ушу эл айтсынчы, ушул жер
таза жер, ушул жерде взятка албайт, ушул жерде элди кыйнабайт деп бир жаш атак даңкыбыз чыксынчы. Камчыбек Ташиев Сузак районунун Барпы айыл аймагына бир дана таштанды ташуучу техниканы тапшырды. Аталган айыл аймакта болжол менен 60 миңдей тургун жашайт. Бирок бул убакка чейин таштандыларды ташууга бир гана техника кызмат көрсөтүп келген. Ал техниканын аймактын баарын тейлөөгө мүмкүнчүлүгү жетишпей, жаңы унаага муктаждык жаралган. Ушул маселени жергиликтүү тургундардын бири Камчыбек Ташиевке билдиргенден кийин айыл аймак дагы бир таштанды ташуучу техника менен камсыз болду. Бул киши тайсыңар, а? Ушул киши кече күнү мен үйдө турсам барып калды. Барып ушу жардам керек. Эмне жардам керек десе, мусоровозубуз жок. Бир мусоровоз бул ушунча адамдарга жетпейт экен. 58 миң Канча? 58 миң ашыгыраак. 58 миң, 60 миң элге бир мусоровоз жетпейт экен. Ошого бир мусоровоз керек болуп атат. Кыйналып кеттик дегенден болуптур, алып берейин дедим. Мына мусоровоз алып бердим бул кишиге. Жаңы. Элге кызмат кылсын, ушу иштетсин. Элин тез эми муну жакшылап иштеткиле, макулбу ага? Жакшылап иштеткиле. Анан кийин муну эми жанагы деп коет, техникалык жагы жакшылап карап, Техниканы жыйнаш керек, гараж керек бизге. ар жакка жайын карап, гаражын турлап бериң буга. Айдап кош. Белгилей кетсек, өлкө аймагындагы бир топ жерлерде жолдордун жана социалдык маанилүү объекттердин курулушу жүрүүдө. УКМК төрагасы курулуштардан байма-бай кабар алып, сапаттуу бүткөрүүнү талап кылып келет. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.